Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү көрөрман, угарман. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буйруса мен пайгамбарыбыздан үлгү алам деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Гүлсара Каримова. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахмат. Сизди көрүп жатканыбызга дагы да кубанычтабыз. Кандайсыз, өзүңүз жакшы, сак саламатта келип алдыңызбы? Алхамдулилля, жакшы, рахмат силерге дагы. Рахмат. Алдыда алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн буйруса мына ушул пайгамбарыбыздан үлгү алам деген теманы тандап алдык. Анткени дегенде азыркы учурда актуалдуу тема деп айтсак жаңылышпайбыз. Устаза, эң эле алгач ушул сизден сурап кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өрнөк туттуу үлгү алуунун сыры боюнча алгач бир аз маалымат ала кетсек, андан кийин өзүбүздүн жакшы бир кызыктуу суроолорубузга кезек беребиз. Рахмат. Алдын ала силердин эфирден пайдаланып, жалпы силерди көрүп аткан эл журт менен саламдашып алалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сонун теманы тандалсыңар. Мага жаккан тема, менин темам десем дагы болот. Анткени Ислам академиясында сиро сабагынан сабак бердим бир жыл бою. Ал эми пайгамбарыбызды болсо саллаллаху алейхи вассаламды жакындан тааныганым 17 жашымдан бери тааныдым. Мен бир аз ошол кечигип тааныгандардын катарындамын, бирок акыл эсимди тааныганда өзүмдүн Гүлсара экенимди тааныганда эле пайгамбарыбызды таанысам жакшы болмок. Мен кичине бир өкүнүчүм бар ушундай. Же тилим чыкканда эле, же аң сезимимди, сырткы кубулуштарды, жаратылышты таанып баштаганда эле пайгамбарыбызды таанысам болмок. Бирок мен ошо кечигип 17 жашымда тааныдым пайгамбарыбызды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай сыры деп атасыңыз, сыры да эми адамдардындай ар бир жаратылыштын үлгүсү бар да, образец бар. Адамга үлгү издей беребиз. Анан өзүбүз да кээде үлгү болгубуз келип кетет. Жакшы жагынан таасир этейин, ой мен жакшынакай сүйлөйүн, жакшынакай көрүнөйүн, мисалы жакшынакай жолго салынайын, же жакшынакай бир хижаб кийейин, мусулмандарга сөз тийгизип койбоюн деген ойдо кээде өзүбүз деле үлгү болгубуз келип кетет да. Бирок ар дайым жашап турган, согуп турган жүрөк бар да, адам баары бир үлгү алганга бир адам керек, сөзсүз. Анан чынында пайгамбарыбыздан үлгү алуунун сыры дүйнөдө пайгамбарыбыздай жакшы адам жок. Болгон дагы эмес, болбойт дагы эми. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын эң жакшысы, эң үлгүлүүсү, Кудайга эң жакыны болду. Ал болуп дагы мусулмандардын пайгамбары болду. Акыркы пайгамбар болду да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан гана үлгү албасак, биз башка жактан бизге үлгү жок. Үлгү алалык десек, мисалы, кээде устаздарыбыздан үлгү алгыбыз келди да, же устазалардан. Анан ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тыяр деп бир кемчиликтүү инсандык мүнөзүбүздү көрүп калса бирөө, же өзүбүз көрүп калсак, бул деле болбойт турбайбы, койчу деп көңүл калуу калып кетет. Кызыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эч кимдин көңүлү калган эмес да. Даже мушриктердин көңүлү калган жок го. Душманынын көңүлүн калтырбаган бир гана пайгамбарыбыз болду да. Биз эми бүгүн душманыбыз эмес болгон бир туугандарыбыздын эле көңүлүн далай жолу калтырып атпайбызбы? Анан пайгамбарыбызга үммөтмүн деп коебуз да. Пайгамбарыбыз душманынын дагы көңүлүн калтырбаган адам болгон. Ошондой адамдан үлгү албасак башка жолу жок. Негизги сыр ушунда болсо керек. Машалла, Аллах разы болсун устаза. Негизи терең калчап ойлонуп отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп калуу бул кандай бир чоң бакыт экенин мындай туям да. Чындыгында эле дүйнөнү дөңгөрөткөн, дүйнөнү багындырган ислам дини менен ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп саналат. Аллах Тааладан кийинки эле биздин жакшы көргөн инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп саналат. Бирок бүгүнкү коомдо, бүгүнкү жашоодо
жашоо образыбызды айтып кетсек болот устаза. Үй бүлөдө ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүү, сүйүү, ошол пайгамбар саллаллаху жашоосундай бир сүннөт алып кирүү, мындайча айтканда, көпчүлүк учурда жокко эсеп устаза. Ошону көп байкап келебиз да. Негизи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү деген эмне устаза? Аны сүйүп жашоо кандай? Биз айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай болгон, тигиндей болгон, мисалычы, же ушундай жакшы көрөм, бирок ошону жашоого алып келиш таптакыр эле кыйын да. Туура. Алла разы болсун. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдындай кандай десем, эми сүннөтүн аткара албай аткандыгыбыз, жакындан тааныбай аткандыгыбыз болуп атат да. Айтканын айткандай, дегенин дегендей, аткарганын аткаргандай биз жашай албай атабыз үммөт катары. Бул биздин бир акмактыгыбыз болуп аткан учур. Үммөттүн акмактыгы болуп аткан дагысы чындыгында. Мен балам айтты эле кичинекейинде. Апа, пайгамбарыбыздын сүрөтү болсо илип алат элеке. Көргөн сайын, ушул киши айтты мага, ушул киши мындай, ушундай жасаган деп эстеп жасап турганга, неужели пайгамбардын бир сүрөтү жок депчи. Анан ал дегени ошол кезде балам пайгамбарыбызды көргүсү келгендегиси да. Анан кечке баягы пайгамбарыбыз жөнүндө айта берсең балада неме болот да. Ал кандай адам, өңү түсү кандай болгон десе, биз баягы китептен окугандай устаздар айткандай айтабыз да. Эң келбеттүү, красавчик деп, эң мындай кең далуулуу, тармал чачтуу, ак жүздүү, орто бойлуу депчи. Үнү мындай коңгуродой сонун деп ошентип айтып баштасаң эле алардын дагы элесинде калды да. Чын-чынында азыр эми бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү сүрөткө түшүү менен алек болуп атабыз. Эмне үчүн сүрөткө түшөбүз десек, бирөөгө эстеликке калыш үчүн. Анан өзүбүзгө эстелик дегенибиз менен биз 100 жыл жашасак деле, 100 жыл бою ар жылы 1 жаштан баштап, же төрөлгөндө эмес, азыр жана доплер аркылуу курсагыңдан баштап сүрөткө түшүп баштасаң дагы, курсакта кезиңде сүрөткө түшүп баштасаң дагы өлгөнгө чейин ал кагаз да бир күн жок болуп кетиши мүмкүн. Телефонго сактасаң ал бир күн формат болуп жок болуп кетиши мүмкүн. Дискке сактасаң ал бир күн чийилип кетип иштебей калышы мүмкүн. Флешкага сактасаң ал жоголуп кетиши мүмкүн. Ар кандай. Бирок бир гана пайгамбарыбыз сыяктуу адамдардын көңүлүнө эстеликке калып калсак жакшы болот эле да. Кудум эле пайгамбарыбызды көрбөсөк дагы, ал адам менен бир жолу учурашпасак дагы, ал адам менен бир жолу сухбатташып сүйлөшпөсөк дагы, бирок пайгамбарым деп айтып, жана башка балдарыбызга, башка элдерге айтып келгендей, таанымал болуп калат белек кылымдарга дейм да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөнүнө канча болду? Азыр биз хижри жыл санактын 1447 жылынын акыркы 12 айында Зулхижжеде жашап атабыз да. Андан бери хижри жыл санак пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин 13 жылдан кийин 1 хижри болду. Элестет, ошондон бери келаткан пайгамбарыбыздын унутпаган, көңүлдөрдөн чыкпаган, эсибизден унутулбаган адамдардын эң жакшысы болгон адам. Бүгүн биздин ошол адамдын жасаган адаттары бүгүн биздин үйдө, мусулмандардын үйүндө, мусулмандардын коомчулугунда болбой атканы өкүнүчтүү. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жөн эле тарых катары окуп койбостон жан дүйнөнү ачып, сүңгүп кирип окуш керек болуп атат да. Бүгүн ошо устазаларга да сунуш кылып кетет элем, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө сабактарды көбүрөөк берсек, коомчулукка жеткирсек, анан пайгамбарым айткан деп хадистин арабчасын айтасыңбы, англисчесин айтасыңбы, орусчасын айтасың, кыргызчасын айтасыңбы, аны ким айтканын тааныбаса, ал хадис жетпей атат бүгүн. Жетпей атат бизгечи. Ошон үчүн ошол хадисти айткан адамды биринчи таанытсак, анан ушу пайгамбарым айткан экен, кой деп мындай уялып, ыйба кылып хадистерин амал кылып калабызбы дейм да. Балким буюрса. Аллах разы болсун. Туура, аябай сонун айттыңыз. Жана Бернард Шоу айтып кеткендей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгондо кофе ичип отуруп, көйгөйдүн бардыгын чечип коймок дейт эмеспи? Анан кийин азыр биз үй бүлөлүк көйгөйдөн чалбай жаткан учурубузда ажырашуулар күндөн күнгө көбөйүп атат.
ошол эле учурда үй бүлө маселелери ушунчалык курч. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз айткандай өмүр баянын окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, өрнөк тутуп жашаганда мындай көйгөй болбойт эле да устаза деген ой келет да. Эмне үчүн биз ушул мамлекет, кичинекей мамлекетти сактай албай, ушул менен кыйналып жүрөбүз? Туура. Ооба, негизги баягы кичинекей мамлекет болгон үй бүлөбүздүн пайдубалын дегенде фундаменти Кудайга болгон ишеним менен курулбай калган да. Анан ар кимден жөлөк күтүп, ар кимди домкрат кылып, ар кимден үмүт кылып жүрүп курулган фундамент, ар кимдин айтканы менен, дегени менен болуп отуруп курулган фундамент. Анан фундамент начар курулуп калгандан кийин, анан пайдубалы тез эле урап калып атат бүгүнкү күндө үй бүлөнүн. Чын-чынында жана менин курсташым Шермухаммед Ахматжан мырза дагы өткөндө бир форумда муфтияттын ошол ажырашуулардын статистикасын көргөздү да. Жыл сайын өсүп баратат да, жыл сайын. Ал деген сөзү мусулмандардын үй бүлөсү урап атат. Мусулмандардын балдары жетим калып атат, тирүүлүгү жетим калып атат деген сөз да бул. Анан жарты жүрөк болуп, жарты мээрим менен чоңоюп калган бала эртең эки канаты менен уча албай, бир канаты майыптай болуп туруп калат. Ал балдардын келечегин ойлоп аткан ата эне жок бүгүн. Баягы өзүңдү сүй болуп отуруп биз өзүмдү эми тааныдым деп алабыз кээ бирөөбүз. Сен өзүңдү акыл эсиң киргенде эле тааныгансың өзүңдү. Муну признайся деген эле келет да. Сен акыл эсиңди тааныгандан баштап эле тааныйсың өзүңдү. Өзүңдү жакшы билесиң, өзүңдүн кемчиликтериң, ар бир адам өзүнүн кемчиликтерин жакшы эле билет. Просто жашырабыз биз, айтпайбыз, бекитебиз, катабыз. Жакшы жагын гана көргөзгүбүз келет да. Кээде ошо жакшы жагын көргөзөм деп отуруп, эки жүздүү болуп кетип атканыбызды билбей калып атабыз да. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эгерде өмүр баянын окуй турган болсоң, ошол жерде үй бүлөсү менен жасаган мамилелери бар да. Атайын китепте параграф болуп келип атат, мисалы үчүн бөлүм болуп келип атат. Ошолорду жакшы окутуп, түшүндүрсөк, анан деп чын-чынында динибиздечи, динибизде сенде пайда болгон суроого жооп жок эмес да. Бардык сенде кандай суроо пайда болсо, ошого бардыгында жооп бар. Бардык суроого, сенде эми пайда боло турган суроого да динибизде жооп бар. Болгону ал динибизди ким үйрөттү эле бизге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндү биз үлгү катары, өрнөк катары албай атканыбыз үчүн биз эми Аллахым кечирсин ата энелерибизди дагы, алар дагы ошол пайгамбарыбыздын тарыхын, пайгамбарыбыздын өзүн анча тааныбай калган үчүн алар дагы өзүнөн мурда өткөндөрдөн үлгү алып, анан мен мындай болдум, сен кандай болмок элең, ушундай эле болот да деп баягы тагдырды кыя чабуу менен сүйлөп салып, тагдырга каршы сүйлөй салып, ушинтип отуруп эле үй бүлөлөр ажырашып кетип атат. Бүгүн үйлөнгөнгө караганда үйлөнгөн жеңил, ажырашкан оор, үйлөнгөн оор, ажырашкан жеңил болуп калды азырчы. СССРдин доорунда, 70-жылдык СССРдин доорунда үйлөнүү оор, ажырашуу жок. Үйлөнүү жеңил, ажырашуу оор болгон. Анткени көп исрапчылыкка жол берген эмес. Огородун эле той кылып туруп, бир килемге эле пактага ат фамилиясы бар, атын эле жазып туруп, эки шакекчени коюп туруп эле жеңил той кылып алышканда, бирок ажырашышкан эмес да, чыдап бири-биринин кемчиликтерин толуктап жашай беришкен да. Биз болсо бүгүн ажырашуулардын бирден бир себеби, мен баягы илимий ишим дагы зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин абалы жөнүндө да. Анан ошол жерде изилдөөлөрдө көп көрүп атам да. Ажырашуулардын себептери, кыз келиндер каерде зордук зомбулукка учурайт десе, балким кээ бирөөсү төркүнүндө болсо, экинчиси кайын журтунда жолдошунан зордук зомбулукка учурап эле, анан биз анан эркектер уурат, анан эркектер сабап атат, өлтүрүп атат деп эле жатып калдык да. Эркектердин сабап аткандан ошо сабаганды үйрөткөн, ошондой митайымдыкка үйрөткөн эркекти апа болот да. Бизге ападан айтып келип атат, тарбиядан келип атат бул нерсе. Анан карман албай калган эркектин. Ал эми биз болсо, биз мындай өзүбүз жан дүйнөбүз издеген руханий ачкалыкты, мисалы үчүн мен жанымда турган сенден талап кылып атам да. Сен мени бактылуу кыл, бул мени бактылуу кыл, сен мени бактылуу кылышың керек, эмнеге бактылуу кылбайсың деп эле мен сенден эле маңдайымда турган бирөөдөн эле талап кылып атам да.
А мен жан дүйнөмдө, ички дүйнөмдө бактылуулукту сезе албай аткан болсом, дүйнө элинин баардыгы бактылуулукту фура кылып жүктөп келип үстүмө үйүп койсо да, мен бактылуу боло албайм да. Адам өзү жан дүйнөсүнөн бактылуулукту таппаса, анан мени тынчтандыр, мени стресске кабылдырма, мен депрессия болуп калам, анан мен ооруп калам деген сөздөр болот атпайбы, аялдардын арасындагычы. Мусулман менимче күнүмдүк стресске кабылышы мүмкүн, бирок 5 убак намаздын жыйынтыгында жана тахажжуд акыркы заключительный намазда ал стрессин снимать этип алат да, негизичи. А бирок биздикилер бүгүнкү күндө ал ошентип намазы менен стресс снимать этип атабы, же эмнеси менен стресс снимать этип атат? Кара, мисалы үчүн аялдар бүгүн өзүбүздүн өң келбетибизди оңдойлук, сен сулуу болсоң анан сенден күйөөң кетпейт дедик. Аялдардын баардыгы сулуулукка өттү. Устаздарыбыз айтты, аялың халаты пияз жыттанып отурса, анын жанында ким тургусу келет деди. Ой, бүгүн баардыгыбыз жыттуу болуп кеттик. Бүгүн сасыган аял жок. Бүгүн үстү башын карабаган кир аял жок бүгүн. Көпчүлүгүндө баардыгыбыз эле татынакай болуп эле, айылдардан деле салонго келгенди билип калдык. Ой, салонго бар, жакшынакай бол, жасан деп 5-10 жыл какшандык да микрофондордон. Анан аялдардын көпчүлүгү бүгүн жасанып кетти. Ой, чачын хыналабаган, чачын боебогон аял жок бүгүн. Кашына карабаган, көзүнө карабаган, бети башын боебогон аял калбады. Жанагы корейлердин SPF ар бир үйдүн, ар бир аялдын ар бир сумкасына түштү. Анан мен ошону айтып берем да, кореецтер жашаган жер кайер? Биздин географиялык шартыбызга туура келеби? Алар биздин бетибизге ылайыктап чыгарып атабы кремди, же өздөрүнүн бетине ылайыктап чыгарган кремби? Же баардыгыбыз корей тилин түшүнбөсөк, же составын билбесек деле колдонуп атпайбызбы? Ошончолук биз барьер болуп калды. Эмне болсо да биз ошо неме жасанып жакшынакай болдук. Анда болуптур. Эгерде ошол болит болуп аткан үчүн, ошол сасып аткан үчүн, ошол өзүнө карабай, боенбай аткан үчүн ажырашуу көбөйгөн болсо, анда эмне? Анда азыр азайыш керек эле да. Азыр бьюти, азыр парфюм, косметология, косметика толтура бүгүн. Чим эң жакшы бизнестин бир түрүн айланып турат, талап көбөйгөн үчүн. Анда эмнеге ажырашуу азайбай атат? Демек, маселе анда эмес экен го. А илгери биздин апаларыбыз, алар халат кийген. Еще как пияз жыттанган алар. Не только пияз жыттанган, алар огороддо ылай топурак жыттанган. Ишти кылган, колдору капкара чоор, катыган болгон. Биздикинде мындай ичке назик кол болгон эмес алардыкы. Маса жанагы жүгөрүнүн мардегиндей болуп аймап кетет эле апабыз кашыса кичинекейибизде. Бирок ошону деле аталарыбыз чамбай этпей эле жашашты го. Демек, маселе башка жакта экени бүгүнкү күндө көрүнүп калды да. Эмнеде десе, кудду бүгүн ошол сен айтып аткан темада. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жаш үй бүлөсүнөн өрнөк албасакчы, биз үй бүлөлөрдү сактап калышыбыз мусулман калкына өтө кыйын. Башка жакта бизге үлгү жок. Ажырашса дагы талак өкүмү бекеринен эмес, жакшынакай болуп эле сыйлашкан абалда ажырашса болот да. Жок, биздикилер душмандашып, өлтүрүшкөнгө чейин жетип ажырашып атышпайбы? Бул эмнеден? Ошол адамдын баалуулугун жоготкондан. Адам бүгүн өзүнүн, мен башында адамгерчиликти жоготуп алдык, адамгерчилик керек, адамдык солидарность керек деп эле какшанатчымын да сабактарымда. Байкасам мен адамгерчилик эмес, биз бүгүн адам баалуулугуна муктаж болуп калыптырбыз. Бүгүн адам бир адамга караганда жанагы iPhone 17 Pro Max акыркы чыккан модель ошол кымбат болуп калды бүгүн. Бир адамдын көңүлүнө караганда ошол кымбат болуп калды бүгүн. Жанагы азыр чыгып аткан шумдук чаңгандар машина, автоуна, ошолор кымбат болуп калды бүгүн. Ошондойду айдасаң, жакшынакай кийинип алсаң эле, сен жакшынакай адам көрүнгөнсүп калдык да. Ошентип чүпүрөккө байланган өмүрлөр, жалган жасалгалоого декорация дейинби, адамдын өзүнүн неме келбетин шумдук жасалгалаганга алданып биз өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздүн руханий баалуулугун жоготуп алдык бүгүн.
бизчи. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын жолу менен гана үйрөтпөсөк буну, пайгамбарыбыздын жашоосу менен гана көргөзүп бербесек, анда биз бири-бирибизге үлгү боло албай калганыбызга 10-20 жылдан ашты уже. Туура айттыңыз, өтө туура айттыңыз. Бул жерде мындай бир терең калча ойлоно турган маселе айтылды да. Аллах ыраазы болсун устаза. Бул жерден дагы сөз түрдө биз дагы бир сабак ала турган маалымат болду. Анан устаза акыркы учурларда байкасак, бул соц тармагында инфо-цыган деп дагы айтып келишет го. Насаатчылдар аябай көбөйдү. Анан насаатчылдар дегенде дагы устаза эми ачуу тийген сөзүбүз бар, чала молдо дин бузар деген сөз бар. Чыныгы илим ээлери бар. Ошо илимди жөн эле соц тармактан же болбосо теле, радио, башка жактан угуп алып, же болбосо башка жанындагы адамдардан угуп алып, кеп мындай турбайбы деп адамдарга жеткирген маалымат бар. Ушул жерден дагы айткым келип атат. Устаза, адамдар азыр жөңөй эле алданып калып атышат да, оңой эле угуп алып атышат. Мисалы мен дейм, мен өзүмдүн бир мисал катары алайын. Бир устазалардан алган маалыматым тастыкталган, же болбосо бир Куран китепчен, же болбосо бир илимий чөйрөдөн алган маалыматым тастыкталган. Ошол тастыкталган маалыматты жеткирип атам. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар ал тастыкталбаган эле маалыматты ушак катары мен түкүнчөдөн уктум, көрсөм мындай турбайбы десе, үй бүлөнү ошол маселе менен бузуп салган абалдар болуп атат да устаза. Эми ушул жерден келет мусулмандар ушунчалык деңгээлде биз тастыкталбаган маалыматтарга ишенип калдыкпы? Бул жерде эми бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тастыкталбаган маалыматты адамдарга айткан эмес да, жеткирген эмес да. Ушул боюнча да айтып кетсеңиз, ушул адамдарга жеткирүү методу, сүйлөп жатканда чындыкты канчалык деңгээлде айтышыбыз керек, кантип айтышыбыз керек? Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгү катары алганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан жалган сүйлөгөн эмес да. Алла ыраазы болсун. Биз жанагы пуштуу көз айнегибизди чече турган учур келди да. Биз буну качан тагып алдык, өзүбүз деле билбей калдык, мусулмандар. Анан чыныгы илимдүүлөр бүгүн соц тармактарда мага 500дөй адам топтоп бер, анан мен 50 адамга сүйлөбөйм дебестен 10 студентке деле, 5 окуучуга деле сабак берип, китеп менен алек болуп жүргөн устаздар бар. Анан бирок жана тентек болуп дейинби, же тентектигибизден дейинби, баягы билгенибизди жеткирип калалык, бул баягы сеть же болбосо мына камера көбүрөөк адамга жетүүгө себеп болот экен деп башында жакшы эле динди жеткирейин, динди туура жеткирейин деп эле башталат да негизи. Анан эле ал жагына уже нафсиси дейинби, же овациябы коомчулуктун ушул нерсе көтөрүп барып, анан ал жагына мындай өзүбүздү калчай албай калып, өзүбүздү контроль кыла албай калып, анан биротто эле эфирге байланып отуруп калгандар көп да. Ошого мен айтат элем да, технология өнүгүп атат, ооба. Технология өнүкпөгөн заманда дагы илим жеткен, эми технология өнүккөндө жетпей калбайт. Ошон үчүн онлайн сабактарды тим эле коюш керек деп айтат элем. Медицина тармагындагылар менен, алар медицина тармагындагылар адамдын физикалык анатомиясын дарылай турган болсо, биз руханиятты дарылай турган экөө тең ilaç, экөө тең табып, ошон үчүн ушу эки тармактын ээлери онлайн сабак өткөнгө болбойт, офлайн эле өткүлө деп айтат элем да. Эмне үчүн дегенде, онлайн сабакты да ошо башында мен чын-чынында баягы мындай Instagram тиги булар менен анча достугум жок. Анча мындай чукулап ичине кире албайм анча. Киргим да келген жок, кызыккан да жокмун, ошого убактымды да бөлгүм келген жок. Анан бирок баягы силер сыяктуу чакыргандар түз эфир кылып жана башка болгондо мындай да, устаз шакирт дегенде сенден илим ала турган адам, сен шакиртти көрүш керексиң. Ой, мындай анын көзүн ачылып жумулуп атканын, мындай бетме бет, жүзмө жүз отуруп, лицом к лицу деп коет го, мындай маңдай бет маңдай отуруп сабак берсең, анан эртең кыяматта анан бири-бирибизге шафааткер болобузбу дейм да. Анан онлайн шакирттерге кантип шафааткер болосуң? Эгер Алла Таала устаздыкты кабыл кылып,
шакирттерине шафаат кылууну буйруп койгон болсо да, эгерде ошондой мүмкүнчүлүктү берген болсо, отурсаң онлайн шакирттериң келсе сени тааныбай деп кой, бейишке кирерде. Ошондо конфликт айтпа деп кой. Ошон үчүн ага чейин жетпей эле мындай офлайн шакирт кылганга жетиштүү. Анан ары жакта, бери жакта алыс туруп алып барып, мисалы үчүн мен Жалалбаттагыларга эле сабак берейин дейм да, мисалы үчүн. Ошто ошончо устаза бар, Таласта ошончо устаза бар. Анан Таластагы бир аял менин онлайн сабагымды көрүп отурбай эле коюш керек. Таласта устаза бар, Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында, медресесинин лицензиясы бар, мисалы үчүн. Ошол жерден жеринен барып окусун деп айтат элем да. Мага ахват деп эле бардыгын мага менден оку, мен эле кыйынмын деген нерсе болбош керек. Биз ошондой ахвалга келишибиз керек бүгүнчө. Бул чындык, ачуу чындык, жакпай атса дагы, жагып атса дагы, эмне болсо дагы айтышыбыз керек болуп атат бүгүн бизчи. Антпесекчи жанагы бөлүнүп жарылуулар дагы ошондон келип чыгат да. Эмне үчүн болбосун? Мисалы үчүн мен Жалалбаттан Кара-Балтага келип туруп сабакка чакырылган болсом, ошо Кара-Балтанын устазасын реклама кылышым керек мен. Кара-Балта ошол жерде мисалы үчүн кайсыл лицензиясы бар, муфтият тааныган, Имам Матуриди акыйдасында окулган, Ханафи мазхабында окулган медресе болсо, мисалы же ошонун бир устазасы болсо, биз ошону айтышыбыз керек да. Аякка барып алып, Кара-Балтада туруп алып мен өзүмдүн аккаунтумду берип отурсам, уят болот да. Мисалы үчүнчү, адепсиздикке деле туура келбей калат бул. Ошого ким кайсы жерде жашаса, ошол жерден илимдүүсү бар, ошол жерден окуй берсин бүгүн. Ооба, илимди Кытайдан болсо да барып алгыла деди. Эгерде ал ошол сен жашаган жердеги устазанын илими сенден төмөн калып, сен андан көп билип кеткен болсоң, анан экинчи устазага өт да. Анан кээ бирөөлөр бар да, устазадан устаза секирип алып, анан дагы бир ачуу чындык, баягындай лекция, баяндар бар го. Аны угуп эле мен шарият сабагын окуп атам дей бербесин. Ал жөн эле маалымат. Оку деген китепти коюп, досканы коюп устазаса, ошол жерден китептен окуп, түшүндүрүп, айтып, деп, жазып, жаздырып, жазганын текшерип, анан ошону баалап, билген билбегенин ошентип окуткан, буну илим алды десе болот. Мына илим алып атат десе болот. Анан мындай сүйлөнгөн апталык, мисалы үчүн да, апталык таалимдер дейин, мисалы үчүн, мисалы ал жерде угуп эле кете берет, жазбайт да, мисалы үчүнчү. Анда болсо ошентип отуруп, анда 30 жылдан бери ошентип сүйлөп келип атабыз. Алималар жаман көбөйүп кетиш керек эле да бүгүнчү. Чындап келсе, эгерде мутааласы чыккан, мындай бир мисалы үчүн хадис илимдеринен, же акыйда илиминен, же тафсирден деп мындай чоң китептерди ача турган устазалар же толот, же толбойт. Манчабыз аз элебиз. Ошону көбөйтүш керек да бүгүнчү. Ошон үчүн отургузуп алып окутуш керек. Анан мен намаз курсун бүткөм, мен намазды толук билем дегенге болбойт да. Фих илиминде намаз деген бөлүм бар. Ал эң чоң бөлүмдөрдөн. Анын башынан баштап аягына чейин окуп чыгыш керек. Анан ал өзү озеки отуруп окуганга да болбойт. Анын устазы менен окуш керек. Анан кийин мен мына намаз бөлүмүн окудум мен. Намазымды устаза текшерген десе, мисалы үчүн устазага бүт окуп текшертип өткөргөн болсо, анан акыретте ошо намазынын кандай катаасы болуп калса, кокус устазасы жооп берет. Чынбы? Биз болсо андай кылбай атабыз да. Баягы кичинекей брошюрка китепти эле үйрөнүп алабыз. Намаз деген ошол эле экен дейбиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде айт намаздарында суроолор көп, аялдарда. Эмне үчүн Сауд Арабияда, Меккеде, Харамайнде болгондо окуйбуз да, биз биякта окубайбыз. Таравих намазында суроолор көп, айт намазында суроолор көп, жаназа намазында суроолор көп. Бүгүн эмне үчүн Ухуд тоосунда ким жаназа окуса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Ухуд тоосундай сооп берилет деди. Мусулман эркектерге гана же аялдарга, мусулман аялдарга дагы берилеби? Маселе да бул, мисалы үчүнбү? Же ошон үчүн жаназага эмнеге барып атышат өзү булар, патага, өлгөн жерге, каза болгон жерге аялдар. Мисалы үчүн да ошон үчүн илим окушубуз керек болуп атат бүгүн. Анан жанагынтип жолукту салып алып эле, анан ал баян, бул баян, тиги баянга чуркап барып угуп коюп, же онлайн угуп коюп эле, окуп мен алим болуп кеттим деп анан
кийин карасаң өзү курс ачып алган деп кой. Курс ачып алып эле ал өзүнчө устаза аталып, мугалим, эжей аталып эле ал дагы өзүнө толтура шакирт жыйнап алган. Мындайча айтканда, бул мындай иргеле турган убакыт келди да. Иргеле турган убакыт келди. Ошого өзүнө илимине ишенген устаза болсо, алымдар кеңешине муфтияттын барып алар экзамен алса, комиссия түзүлүп, ошол экзаменден өтүп, мисалы үчүн паланча устаза ушул китептен же ушул илимден дарс бергенге уруксат деп берсе, анан ошондо чыгып турган ошол илимден гана сүйлөп калсак, мен ошондойго макул элем да. Ошондойго макул элем. Анан ошол жерде анан баягы онлайн курстардагы быжырап кеткен медиа тармагындагы устазалар анан эленмек. Ошол жерденчи. Ошол эме Кудайым буйрса, аны дагы биздин муфтият жасаса керек деп турам буйрса. Эң туура айттыңыз. Замандын талабы, сиздин да акыйкат чындык бар бул жерде. Бирок замандын талабы, эгерде онлайндан чындап эле илим ээлери, чыныгы илим ээлери өздөрү сабак өтсө, буга аябай эле сонун болмок устаза. Эми мүмкүнчүлүккө жараша. Анан устаза, мен анын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйлөө маданиятына бир аз токтолуп сурагым келип атат устаза. Эми жана көрүп жүргөн абалдарды дагы карап, байкаштырып, мисалы үй бүлө мамлекети деп атабыз, бирок ошол эле учурда үй бүлө мамлекетинде кээ бир учурда биз балдардын сөгүнгөнүнө сүйүнөбүз. Алардын ачуу ушул жерден сурагым келип атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай сөгүнгөнбү? Сүйлөө маданияты кандай эле устаза? Негизи эле бир мусулман аталганы менен ушул абалдар өтө эле көп кездешет да. Анан ушул боюнча сизден сурап өтөйүн. Алла разы болсун. Бул суроо мен үчүн дагы мындай мени кыжаалат кылган суроолордун. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш бала кезинде, өспүрүм курак кезинде, жигит кезинде, үйлөнгөн кезинде пайгамбарлыкка чейин дагы сөгүнгөн эмес бир да жолу. Пайгамбар болгондон кийин дагы сөгүнгөн жок. Энеңен келген жок, атаңан келген жок, же 36 тамгадан келген жок сөгүнүпчү. Анан биздин кыргыз журтчулугу дейинби, ар улуттун өзүнө жараша турган дейм да, астагфирулла, өзүнө ылайык сөгүнүүлөрү бар да. Ошонун ичинде кайсы улут болбосун, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үммөтмүн деп билсе, сөгүнбөш керек ал. Мен муну өзүм айтам биринчи, анан элге айтайын. Сөгүнүү жакшы эмес. Пайгамбарыбызга чындап пайгамбарыбыздан үлгү алабыз десек, мен ушул жерден ушуну челлендж кылсак деле болот да. Мисалы үчүн, кел ушуну тренд кылалы. Сөгүнбөйбүз деп. Сөгүнгөндү таштайлы дейли, кел аялдардан баштайлы. Ушуну мисалы үчүн, аялдар үйлөрдө эмес, биз көчөлөрдө, биз досторубуз менен, подружкалардын ортосунда сүйлөшүп атканда сөгүнөрбүз да биз. Мындай сөгүнүү деген дагы бир синоним сөз каргаган. Каргаган сөгүнгөн окшош эле да. Ошол экөөнү биз жоёлук. Анан бизди көрүп аталарыбыз, ага инилерибиз, жолдоштор, балда уулдар, бала чака бизден ушул нерсени үлгү алсын. Биз сөгүнүүнү таштайлы бүгүндөн баштап. Мен муну өзүмө да айтып атам, башкаларга да айтып атам. Анткени жаман адат бул. Мен чынында ушул нерсени билем. Бул жаман адат. Ачууң келип кеткенде, эмоцияңды тыя албай калганда, баягы жүрөктөгү сөз чыгып кетет, астагфирулла. Мен ушу ойлойм да, ойлойм дейм да, сезип жүрөм. Же билип жүрөм деймби, биздин сөгүнүүлөрүбүз жүрөккө чейин түшүп кеткен да. Автоматтык түрдө ооздон атып чыгат да. Мусулман эркек дебей, мусулман аял дебей, пайгамбарыбыздын үммөтүнөн саллаллаху алейхи вассалам сөгүнүү атып чыгат. Ошон үчүн келгенде да энеңден сөгүп келет. Ошого бул жакшы эмес. Эми мындай дерзкий, мындай өтө эркектик сапаты өтө жогору деген Умар радиаллаху анху деле пайгамбарыбыздан үлгү алып сөгүнбөй калбады беле. Мисалы үчүнчү, биздин эркектер антип кылычын кынынан суруп алса, канга боебой туруп кынына салбайт да, андай баатырларыбыз жок десе бүгүн. Андай эле акылдуу иштейт, акылдары иштейт анда биздикилердин. Ошондой болуп аткандан кийин, демек пайгамбарыбыздан ушул жагын үлгү алалык, сөгүнүүнү таштайлы буйрса. Алла разы болсун. Албетте
канчалаган устазаларды алып чыгып жүрөсүң, сен сөгүнбөйсүң деп эле ойлойм. Бирок кээде менде мисалы менин шакирттерим жакшы билишет, мындай карган албай эле, карганганда анча тилим келбейт, карганып көрбөгөм. Бирок аябай ачуум келип түгөн токтоп болбой калганда энең дурайын деп сөгүнүп алчу элем да. Менчи ошол адатты ошону жоготобойн деп ушунча аракет кылып эч күчүм жетпей аткан. Жакшы маанай кезимде сөгүнбөйсүң да албетте. Анан баягы мындай жол тыгындарында, чочутуп ийген сенин негативдүү энергияңды заматтап пайда кылган учурлар болот го. Ошол кезде токтоно албай калып, автоматтык түрдө жана сөз чыгып кеткен учурлар менде да көп болчу эле да. Ошон үчүн өзүмө айтып атам, биринчи анан элге айтып атам дегеним ушул. Биз чындап эле пайгамбарыбыз сөгүнбөгөндөн кийин, биз дагы аял дебей, эркек дебей, ырас мусулман болгондон кийин башка диндегилерге үлгүлүүлүк жаратып, сөгүнгөн адатыбызды таштайлы. Иншалла. Амин. Негизи устаза кемчилиги жок инсан болбойт дейт го. Албетте инсан кемчилиги менен, бирок качан биз ошол нерсеге башотубуз менен киришкенде, иншаллах буйрса, баарын жойгонго аракет кылсак болот экен. Аллах ыраазы болсун устаза. Анан ушул акыркы суроо менен буйрса эфирибизди жыйынтыктайбыз. Устаза ушул сүйлөө маданияты боюнча да аябай сонун кеп болду. Анан эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай асыл сыпаттарын өзүбүздүн бир сыпаттарыбызга киргизүү, кошуу. Ошол эле учурда жашообузга ушул пайгамбар салламдын өрнөктүү амалдарын киргизүү. Ушул боюнча бир мисал иретинде жакшы бир айтып берсеңиз, аракет кылсак, биз дагы жашообузга киргизсек, бизге бир жакшы таасир калтырса, ошол нерсе өтө бир сонун болот эле да. Эң биринчи туура айттыңыз, сиро, пайгамбар өмүр баян окуу. Бирок азыр өмүр баян окубаган, китеп кармабаган адамдар дагы көп да. Ооба, туура айтасың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын асыл сыпаттарынан мен карманганы жөнөкөйлүк. Ошол жөнөкөйлүктү өзүмө бир принцип катары карманып келгенге аракет кылам. Карманып келет жатам деп айтсам болот. Ал кайсыл жерлерде десе, айрыкча сый көрө турган жерлерде мен карапайым эл менен болгум келет. Кээде устаза катары, кээде ошол жергиликтүү кеңештин депутаты катары статус бар деп ойлоп мени кээде төргө чыгарган учурлары, же болбосо отдельный комнатага, отдельный дасторкон салынган жерге апарып киргизип алганы болот да. Мен ошол кезде жок, дасторкон баардыгына бирдей салыныш керек да. Кудагыйларга, анан жанагы авторитеттүүлөргө өзүнчө дасторкон жайылып, анан ошол эле учурда башка бөлмөдө же столдун ылдырагында карапайым эл үчүн башкача дасторкон салынат го. Мен ошол карапайым элге салынган дасторконго отуруп алмай адатым бар. Бул ошол өзүмдү баягы жөнөкөйлүккө тарбиялап аткандагымда аракетим. Кимге жакпасын сый дасторкон, мен бирок ошондон качам, сөзүн ачыгы. Анан кийим маселесинде. Кийимимди кепиндин акчасынан ашыргым келбейт. Кепин көп болсо 25 ак сурттун материал базы канча, мен кийимди ошондон ашыргым келбейт. Ушуга мындай жөнөкөйлүккө ушинтип кепинди маңдайыма коюп алып болсо дагы тырышып атам да. Мисал үчүн 150 000 сомдукпу, миллион сомдукпу шуба кийип мен деле өмүрдөн өтөм, кийбесем деле өтөм да. Мөөнөтүм аны менен узарып кетпейт, жашоо мөөнөтүмчү. Ошон үчүн белгиленген дата бар да. Бул күндүн жүрөктүн токторунун белгиленген датасы уже назначенный да, бар да, уже аныкталып калган. Ошон үчүн ошону билгенден кийин ушу кийим маселесинде бул дагы ошо аял затын айтып кетет элем, өтө кымбат кийинбесең дагы, кийинсең дагы негизгиси жарашыктуу кийингенди бил. Маселе кымбаттыкта эмес, маселе табитте, вкуста, алчы. Ошон үчүн сапат, орто сапат менен жүрсөк болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир асыл сыпаттарынан бири ошол ортолукту карманганы. Ошол жок болуп кетпей, бар болуп көп кетпей, ортолукта
жүргүм келет да. Мен ушуну ар дайым өзүмө жана үй бүлөмө ушуну мындай талаптуу аракет кылам өзүмөчү. Мындай принцип катары жөнөкөйлүктү, ортолукту карманганга аракет кылып келем. Анан жана үй жасалгалаганда дагы эмичи аял киши бар го. Ой, бизге тим койсо парданы деле бир айда 10 жолу алмаштыргыбыз келип кетет да биздинчи. Мисалы үчүн да идиш аякты деле толтура алгыбыз келип кетет. Анан мен ошол идишаларда, үйгө бир буюм аларда Айша энебиз азыр жанымда болсо, Айша энебиз менен ушуну кеңешсем, макул болот беле же жок беле деп ойлоном. Кадимкидей эмем качат, ошондочу. Эмесе үйдүн бардык нерсени үйүп алгым келет да, футляр кылып топтоп алгым келет да бардыгынчы. Аны колдоносуң, айда жылда же колдоносуң же колдонбойсуң. Анан ошол кезде кадимкидей ошол чындап элечи, Айша энебизди элестетпесемчи, базардын баарын эле үйгө апарып алгым келип кетет да. Нафси деген бар да, ошон үчүн токто. Эгерде ушул жерде Айша энебиз турганда, Айша энебиз менен кеңешсең, ушуну ал дейбили же, алба дейбили, не дейт эле деген неме келет. Ошентип отуруп, үйгө дагы жанагындай толтура буюм жок менде. Бир кездерде биз уктаганга ар бирибизге бирден жаздык, бирден жабынчы, бирден жер төшөк бар десем, бир эжелер мага боороруп, төшөк алып келишиптир да. Мен айтып атам, аны бизге бул кереги жок, мына бизде бар. Буну муктаждарга берели деп туруп, анан топтоп туруп Баткен окуясында үйү күйүп кеткен бир туугандарга апарып бергенбиз. Ошентип мага алып келип алган эжелердин төшөктөрүнчү атайын жасап келдим дейт да. Ал деле убакыт алат, пахта салып, жанагынтип тигип, кабып дегендерди. Ошого мерап кылып жийип алсаң дагы, анын баардыгына күнүгө жатпагандан кийин азыр жата турган эле пайдаланбайлы, калганын берип турбайлы керегине. Кокус бизге керек болуп калса, Кудайым берет бизге аны дагы. Муктаждыгыбыз болуп калса. Чынбы? Ушундай пикир кылсак болбойбу аялдар, мисалы. Анан продукт маселесинде. Кечегиде биздин жана Абибилла Кадырбердиев деген алымыбыз бар да, ошол жазгандан окуп калдым. Орто байларга киребиз да, биз кыргызстандыктар көпчүлүгүбүз. Азыр жегенге тамагыбыз бар, анан жегенге тамагыбыз бар. Бир жака барганга, кийип барганга кийимибиз бар, бир жака барганга тыйыныбыз бар. Биз орто байга киребиз да. Болду, ошол жетет, эми андан ашыктап эмне кылабыз? Анан ошого айтат элем, башка мусулман бир туугандар дагы жанагынтип кабаттап үй салып атканда, комнаталарын кеңейтип кошуп атканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында болсо кеңеш сураса, ошондой салганга уруксат бере беле, бербей беле бир ойлонуп коюшса, пикир кылып коюшса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз менен де, ал бизди көрбөй туруп сагынды, жакшы көргөнүбүзгө шек жок, сүйгөнүбүзгө шек жок. Мисалы үчүн мен өзүмдөн дагы пайгамбарыбызды жакшы көрөм. Башында ата-энемден дагы пайгамбарыбызды жакшы көргөнгө иштедим, эмгек кылдым ошогочу. Андан кийин бала чакал болуп калгандан кийин, бала деген аябай таттуу болот экен да. Эне статусуна ээ болуп калгандан кийин балдарымдан дагы пайгамбарыбызды артык көрбөй калбайын деп аябай кыжалат болчумун да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды балдарымдан артык жакшы көргөнгө өттүм. Буга дагы эмгек кылып отуруп. Андан кийин өзүмөн дагы жана өзүңдү сүй дегендерге мен ушуну айтам. Сенчи өзүңдү миллион, триллион эсе сүйүп атсаң дагы, сен пайгамбарыбызды сүйбөй туруп өзүңдү сүйө берсеңчи, окшошпойт. Баары бир өзүңдү сүйгөнүң өзүңдү позвать этет бир күнү. Нафсиң сени бир күн апарып бир тупикке тыгат, ошол жерден депрессия дейсиң, эмне дейсиң, чыгышың өтө кыйын болот. Андан көрө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүбүздөн артык жакшы көрөлү. Мисалы мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чын айтайын, өзүмдөн өтө эле көп эсе жакшы көрөм. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн жаныңды бер десе, мен азыр даярмын. Бир денеңди кесип бер пайгамбарым үчүн десе, мен ага да даярмын. Мен ооруйт эле, мага керек эле дегенден өттүм. Ошол нерсеге ушул илим аркылуу келатам да. Ошон үчүн дагы балким жөнөкөйлүктү принцип кылганым балким ошолдур. Ошон үчүн өзүңдү сүйөрдөн мурда, өзүңдү шундук таанырыңдан мурда, өзүңдүн тегиң менен мактанаардан мурда, өзүңдүн урууңду жар салаардан мурда
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тегин тааны, жерин тааны, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүн тааны, анан секин өзүңдү тааны, анан адам болосуң да. Буйрса. Машалла. Аллах разы болсын устаза. Мен да ошол пайгамбар саллаллаху оратор болду бир китебинен окуп калып, бир маалыматты аябай таасирлендим. Бул ушул сиз айтып аткан дүйнө матасы боюнча, дүйнө боюнча негизи эле мусулманбы же кандай гана инсан болбосун, комфорт баарына жакса керек. Дүйнө баарына жагат. Бирок ушул дүйнөдөн ошол дүйнө матасын карабай коюу өтө кыйын устаза. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи чындыгында караган эмес. Чындыгында тандаган да эмес, ухут тоосунда байлыкты берем десе да алган эмес, устаза. Ошол жерден азыр таасирленем, бирок ошол абалдан чыгып алыс болуу бул өтө оор маселе деп түшүнөм да. Ал үчүн сиз айткандай өтө чоң мээнет керек, өтө чоң илим керек, аракет кылып болгон күч аракет менен болуш керек деп ойлойм да. Ошол китептен таасирленгеним устаза, жанагы меккеликтер толук багындырылгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө матасын бардыгын меккеликтерге бериптир го. Анан ошол бардыгын бергенден кийин ансарлар албай калат экен. Анан ошол учурда ансарлар бир аз таарынып калат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне үчүн бизге аз да болсо берген жок деп. Ошондон анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарды толук билгенден кийин айтканы бар экен го. Менин жүрөгүм ансарлар менен. Мен ансарлар кайсыл эки жол болсо, ансарлар кайсыл жолдо баса, мен ошолор менен басам. Ансарларга ким душмандык кылса, пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Тааладан сураптыр, өзүң ошол пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Таалам өзүң алар менен чогуу бол. Ким душман болсо, ошол душмандарга сен да душман бол депчи. Ушул жерден ушунчалык таасирлендим устаза. Демек дүйнө матасын өзү да каалаган эмес, жана өзүнүн сүйгөн инсандарына дагы ыра көргөн эмес экен да депчи. Демек Аллах Таалам баарыбыздын жүрөгүбүзгө мындай бир акыреттин дагы бир сүйүүсүн салган болсун дейм да устаза. Жана кээ бир сахабалардын дагы түш көргөнү бар го, ушуну билгенде жаңы кийимди берет элем, же болбосо ушуну билгенимде заңгыраган үйлөрдү түш көрүп атканда аркы дүйнөдөгү ушу жаңы нанымды бермек элем деген сыяктуучу устаза. Демек ошондой сыяктуу Аллах Таалам ошол акыреттеги хан сарайда үйлөрдү дагы насип кылса экен деген бир аруу ниет, жүрөктөгү бир ый бар да устаза. Иншаллах Аллах разы болсун. Эмесе биздин көрөрман угармандарга дагы бир жакшы, бир өзүңүздүн жылуу кеңиңизди арнап өтсөңүз, анан буйрса экөөбүздү жыйынтыктайбыз. Рахмат. Ошол акыркы сөзүмдө ошол бейиш жөнүндө айта кетейинби? Эгерде мынау дүйнөдө биз убактылуу аялдамада турганыбызды билсек, жана бейишти бар деп ишенсек, бизчи мынау дүйнөгө убакытты көп бөлө бербейбиз да. Андан көрө ошо бейишибизди кооздогонго, бейиштеги үйүбүздү чоңойткон аракет кыла берет элек, аяк түбөлүктү да анткеничи. Анан жанагы каарыгысы келбеген, бетине тырыш түшүргүсү келбеген эжелерим айтып кетет элем. Карылык деген бул доор. Бетке карылык деген бул возраст, бул бетке тырыш түшүш керек карыганда. Анан жок, мен 18 жаштагыдай болом деп эле жанагы 18 жашын көксөй бергендиги, биз баягы атабыз, адам менен апабыз обо бейиштик го. Биз деле бейиштикпиз да. Бейиште ошол 18 жаш болобуз. Бейиште бетибизде тырышпайт, бетибиздин тырышын жазыш үчүн акча да коротпойбуз буйруса. Бирок азыр мына дүйнөдө эми бетимди тырыш түшүртпөстөн алып жүрөм деп убакыттын көп акчасын бюджетин, анан убактысын коротуп алданып калбасын да. Баары бир, мисалы үчүн Алла Пугачеваны мен подружкам дей албайм да. Эгер кезигип калсам, эже же апа деп кайрылам да баары бир. Чынбы? Ал менден жаш көрүнүп турса деле да. Анткени анын жашын билем да мен. Мисалы үчүн чынбы? Ошол сыяктуу жаш деген жаш. Биздин жанагы көксөгөн 18 жашыбыз ал бейиште болот буйруса. Ошон үчүн мына дүйнөдө аялдар ошондой мындай убактылуу нерселерге алданып калып, бардыгын жасалма кылып алып, оригиналын жоготуп алып, анан жасалмалар бейишке кирбейт да. Чынбы? Эки жүздүүлөр, жасалмалар кирбейт да. Ошон үчүн мына дүйнөдө жасанып отуруп 200 болуп кетпейли да биз. 5-6 жүздүү болуп кетпейли. Ошо бейиштин бар экенин эскертип жыйынтыктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак колдорунан Каусар суусун ичип, пайгамбарыбыз
мени Сара же Гүлзада деп атыбыздан таанып үмөтүнүн бас сенин ордуң ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үйүнүн жанын көргөзүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыздары менен дос кылып бизди, аялдары менен жоро кылып, түбөлүк катташып калууну Алла таалам бардык үммөткө насип кылган болсун. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Аллах разы болсун устаза. Алтындай болгон убактыңызды дагы да бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз сизди патриот инсан катары жана ошондой эле ушу эли журтубуз үчүн күйгөн, ушун бышып эмгектенип келген инсан катары тааныйбыз. Аллах таалам дайыма эки дүйнө даражаңызды бийик кылган болсун. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз мен пайгамбарыбыздан үлгү алам деген теманын алкагында сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто Гүлсара Каримова устазыбыз болуп өттү. Силер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.